Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Sauber компаниясы. Март Ноорус майрамы жаңы жылыңыздар менен саламатсыңарбы? Сүйүктүү көрүүчүлөр, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңөр багагандай эле бүгүн атайын чыгарылыш 21 мартка караштуу. Бардыңар ушул майрамыңар кут болсун. Аны эмесе сөздү көп кылбай, өзүбүздүн эки адам күлкү импровизация долбооруна акырындап өтө бермекчибиз. Кол чабуулар. Сүйүктүү көрүүчүлөр, 21 март бардыгыбыздын манайыбыз аябай сонун, бардыгыбыз сонун көңүлдө отурабыз. Бирок азыр кичине жаман кабар бар. Алдыңарга дүйнөдөгү эң жаман, эң начар, эң арзан актер чыкмакчы. Кол чабуулардын астында, кол чаппай деле койсоңор болот. Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиштиги микрофонду алып койсоң. Эмнеге? Көрүнбөй калып атпайсың, сенин фигураң да ушундай го. Жакшы тамаша болду, молодец. Мындай кылалык, бүгүн эми Ноорус майрамы го, мындай Ноорузга байланыштырып, жакшылап бир куттуктап кой элди, андан кийин акырындап импровизацияга өтө бермекчибиз. Мен ойлоп аткам, мынтип, алас, ар баледен калас. Жерим талас. Ата бабам манас. Кто не за нас, тот против нас. Мен бул. Тет жакта байкен, оозумда нэст. Жок, варианттар ар кандайбы? Мени четинен караганда мен каркас депмин. Жөн, болду. Азыр уруксат этиңиздер, биздин көрүүчүлөр кол чалардын астына тосуп алыңыздар. Музыкант байкебиз Жаныш Момунов. Жаныш байке, адаттагыдай эле өзүңүздү музыкалдуу түрдө тааныштырып кетиңиз. Дайыма эле бир музыка болот, мындай алмашпайт эч качан. Деле музыка балган. Сен андан сонун музыка билесиңби өзүң? Менде музыкалдык билимим жок, ошол себептен мен музыкага эч кандай тиешем жок. Музыка менден кайрылып кетип калган да, мен ырдаганда негизи байке бул башкача. Элдер сегинип баштайт да, эмне болду деп. Ошон үчүн ырдабай дагы. Болду, мындай кылабыз. Демонстрация кылып көрөйүнбү? Кана кылып көрчү. Жүрөк. Бир сөз байке, жүрөк деген сөздү канчап эме ушунчалык уксаңыз өзүңүз. Бир эле жүрөктө. Болду. Өпкө бөйрөк өткөндө ал кошмар. Мындай кылабыз, болду чеми. Импровизация акырындап өтө берели. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндүн биринчи импровизациясына кезек бермекчибиз. Кол чабуулардын астына реквизиторлор чыгып берсеңиздер. Эми
сені бияқтан мындай қылалық да, негізінен сен азыр фитнес тренерсің да. Просто сені мындай чечінткенден уялдық та елдің жүрегін түшіріп қачып кетпесін депші. Жо, мен анда эмнесинен катуу уялдым айтайын ба? Эмнесинен? Бул бутун туралда ичинде гамашым бар. Дагы эле чечилек. Негедир элдер тердеп качып атса, мен нормально. Гамашым бар, ошон үчүн чечпей эле коюм. Мындай қылабыз. Сен фитнес тренерсің. Всё. Фитнес тренер, сен күчтүүсүң. Сен күчтүүсүң. Мақұл бол. Сен пластичныйсың. Пластичный. Пластичный. Анан сен фигурныйсың. Фигурный отвертка уже мне. Жоқ, фигурныйсың просто. Жөн эле, отверткасы жок эле. Жөн эле фигурный. Фигурныйсың. Саған мындай салмағы чоң, фигурасы жоқ адамдар келет да. Бирөө келди, келебиз. Очередке туруп уже тура берди. Баштай берели акырынан программаны. Не болду ма? Не, фигурам жакпайт да болса. Жок, байке, негизи сиздин фигураңызды эме деп коет да, трапеция деп коет. Трапеция. Бул параллелепипед. Негизи. Сенчи? Мен болсо эме бүт капталдары бирдей болгон эме 3 бурчтук. Эки капталы бирдей болгон 3 бурчтук. Тең капталды деп койбойбу аны? Тең капталды деп коет. Эчтеке мындай самсалап айттым да, нормально, түптүз тең каптал. Эмне кийбесем да түптүз. Геометрияны жакшы билет окшойсуң, Албетте байке, геометриядан бешик окучумун да. Геометрия бул деген негизи өзү геометр болуп бөлүнөт да. Гео деген бул жерди билдирет, метр деген сизди билдирет. Сиз метр гео жерде басып жүрөсүз. Көчөдө басып баратканда сизге геометр дегенде эмне болду деп эми ар кандай болот. Болду. Алгебра жөнүндө айтып берсем болот. Болду эми. Жок, кийинки программада. Болду. Сен фитнес тренерсиң? Аз музыка коюлат, мындай фитнес тренердин движенияларын көрсөт. Макулбу? Кеттик. Упражненияларды көрсөт. Катуураак эле көтөрмөксүң. Гамаш. Болду, тур. Бутуң аябай чөйүлүп аткен. Айтпаңыз. Меники жарымча чойгузса, сиздики 3 жолу чойгондой болот да. Болду. Тийише бербечи кечкеле. Тийишкен жокмун байке. Болду. Элге айтып бер, мындай сен кантип арыктаганыңды, система, кандай система менен ушундай арыктадың? Мен мындай грубый фитнес тренермин мындай. Негизи мен арыктаганымдын себеби? Системасы. Себебин айтып берейин десем, кызык эмес окшойт, ошон үчүн системасын айтып берейин. Кантип арыктадың? Кытайлардын системасы Чинг-фунг Ха деген система. Бул болсо эмне деп которулат? Которгондо ичинде курту бар деген. Сен мындай чындыкты айтпайчы. Мындай тренировка кылыш керек деп айтпайсыңбы? Бул диета. Эмне жеш керек айтып бер. Эчтеке жеш керек. Жок, жеш керек, эме мындай кылыш керек да, эртең менен турганда тамактанууну мындай кылыш керек. Бир казан плов, башкача айтканда аш алып келип коебуз, бир самовар чай, сүт менен, сөзсүз бир табак мындай салат, түр-түрлөрдүн салатты, 4 бөлкө нан байке, 4 бөлкө нан. Аны бар жесе арыктайсыңбы, арыктабайсың да? Жок, байке, карап отурабыз, ошон үчүн мындай өзүбүздүн психологиябызды текшеребиз да. Мен жейинби, жебейинби депчи, мынтип күтүп турасыздар, мынтип колуңуз кеткен дурак, нельзя депчи. А эгерде оозуңа кетип барса, дура, не ешь деп мынтип. Эми мындай психологияны жеңиш да, эң башкы. Жок кандай диета, система жок кандай. Чоң-фунг Фа айттым го байке, бар. Болду. НЛО. Болду. Бинопланетан учуп кетти. Болду. Мындай кылалык. Залдан бир сонун спортивный кыздан да. Спортивка кийинген кыз да? Жок, спортивный мындай. Классический кийинген, бирок спортивный кыз, Ооба. Мындай классический кийинип, мындай эме походкасы мындай. Ооба, ушундай сыяктуу. Ошондой аз карап көрөйүн байке. Мен ал акырын карап көрөйүн, мындай эле түшүп туруп эле. Атым Алия. Очень приятно. Взаимно. Сүйлөштүгүн орусча мен угуп турайын да. Кантип сүйлөшөт экен. Болду, мындай кылалык. Чоңго сиз даярсыңарбы? Сиз фитнес клубка келдиңиз. Сен тренировканы башта. Окей.
кайтала дегендим. Шиш жанантип мына эметкен жакшы көрчүңүз го, тияктан кирип кел, анан бияктан чыгып кет, анан мынтип кой деп. Жок, бүгүн андай эмес. Всё, кирди бул, келди. Бул туруп калды, Бул келип сурабайбы менен, байке тренировка кылбайсыз. Мейли, Алия келип сурасаңыз, байке мен тренировка кылат элем десеңиз. Мен тренировка кылат болчумун. Өтөспү. Фитнес. Кел, аракет кылып көрөлү. Кел. Мен просто уялчак тренермин, байке, уялчак. Кел, уялчак тренерсиң. Кет тренировканы башта кайталагыла деген. Колду өрдү. Бака. Зубай берсең да. Мына кыл. Бул колду мындай артка чыктым, мындай чыкты. И бияка чыкты. Мындай жок. Мындайдан чыкташың керек да. Сен болсоң мен астыма өтүп атпайсың, мен жаап атасың, камера тартып атып көрүп атасың. Мындай кылдың. Мындай кылдың. Минт. Игеттик. Жок. Кел. Мындай эме. Ана упражненияларды кылбайсыңбы? Өмүрүмдө спортзал деген билбечүмүн, ошол себептен кичине кыйынчылыктар туулуп атат азыр. Шо, мындай. Жанышбекке кой туруңуз, наклондорду үйрөт. Мындай кылсаң, мындай турсаң сен. Азыр ушул эле упражненияны давай кеттик. Не, жок. Жок, просто. Мырзалар просто кичине мындай за скучанием. Зрелище кылайын деп аткан бой. Мындай кылалычы, азыр болсо башка бир нерселер менен мындай реквизиттер менен упражнение кылабыз. Эгерде уруксат этсеңиздер, биздин спорттук реквизиттерди алып чыгып берсеңиздер. Скакалканы коюп тур. Болгону эле 2 реквизит экен. Ооба. Мына биринчи топ менен упражненияларды көрсөт Алияга. Алиюша, кел, үйрөтөйүн. Короче, биринчи упражнение, мындай кыласың. Биринчи упражнение аты хатико. Хатика? Не кылып атасың? Жок, байке, бул топтун артынан чуркайт да. Анан Чуркаганда чарчайт да. Кайра алып келгенде чуркайт да. Деп. Анан, в принципе, башка нормальный упражнение көрсөтчү. Башка упражнениялардан эме упражнение бар. Шейный позвонки байке, моюндар бар го, кармасаң, карма. Алия, карма. Короче, топту ыргытасың. Ыргыт, өйдөрөөк ыргыт макулбу? Башты тренировка да байке мындай. Бул моюнга башмай. Моюндарга топ менен жакшы упражнениялар барбы? Хорошо. Айтып койсоңуз болмок, топ менен эме ушундай упражнение кылабыз деп. Фальш старт болуп кетти. Сезип атам да бирөө мени аябай подстава кылгысы келип турат. Кел, упражнение көрсөт. Турузбекова деген упражнение бар байке. Топту туштап койчу. Оор экен топ. Хатико. Скакалканы ал. Скакалка менен упражненияларды көрсөткүн. Упражнение стандартный. Мындай эме байке, секирмей, бирок биз секирбейбиз. Себеби дегенде биз эмне? Ташип, что ли? Жок, хорошо. Мындай эметели. Эмне упражнение бар скакалка менен? Бул менен эме деген упражнение бар? Үй бүлөлүк упражнение. Сволочь, каякта жүрөсүң эл? Жөн. Мына чуркайсың. Мен сволочь, каякта жүрөсүң эл деп. Ой, баспайсың үйгө деп. Чарчайт, чуркаганда тердейт, арыктайт. Мына сен такыр билбейт экенсиң, Алия, эми сиз билет болуш керексиңер, ошондуктан жеңишке упражненияларды көрсөтсөңөр, артыңардан кайталасын. Менби? Ооба. 1, 2, 3, 4. Дагы, Алия. Кыска экен, тигине кыска. Нормально. Бул нормально. Мына кылалы, теманы башка жака буралы, сен айткандай эле. Негизи залга, ошол спорт залга барган кыздар өзүн өзү коргонууну үйрөнүш үчүн барат да спорт залдаргачы.
Білесің да аны? Жайкага даярданышат кээ Ооба, жайка жанышат. Анан азыр сен кызды маньяктан коргонууну үйрөтөсүң. Маньяк ким ошондо? Маньяк ошондо Алия болот. Мне это нравится, баке. Мага жагып атат эми. Болду. Сиз чоң кыз мындай сизди азыр тренер үйрөтөт маньяктан кантип коргонууну. Ошондуктан сиз азыр маньяк болуп тургула. Мындай маньяктан мындай уа десеңер. Сиздики жакшыраак жарашат. Алия, жок, кой тургула. Уа дегиле. Ваха. Жок. Жаным, турсачы толуп калды. Тура элексиңби? Болбойсуңбу эми? Кечик отпайбызбы? Турбайсыңбы? Sauber компаниясы мыкты сапаттагы сырьёдон немис технологиясы боюнча сапаттуу профилдерди чыгарат. Sauber бейбил жашоо биз менен. Өзүңүз каалаган тиричилик техникаларын күрөөсүз жана кепилдиксиз насыят түрүндө сатып алыңыз. Бишкек жана Ош шаарларында үйүңүзгө чейин жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү бар. Байланыш телефондору 0312 97 69 97 жана 0555 93 88 33. Светофор KJ. 3 ай болду. Эркекке окшоп, храникти оңдоп койсоң болбойбу? Шуну рас эстетпедиңби? Жүр андан көрө көз чогулуп алып келебиз. Мага эмне бар? Алтын, сен күтө тур. Мен кранды алып келе. Первый строительный супермаркет в Кыргызстане предлагает вам товары в широком ассортименте, в комфортных условиях и по низким ценам. Пионер. Мы экономим ваше время и деньги. Уш экен, Жүр десе болбойсуң. Краникти алдым беле. Вефа замандын талабына ылайык сода борбору, дүйнөлүк маркалардын кийим-кечек дүкөндөрү, тез татым жайлары, заманбап кинотеатр, унаа токтотуучу жай, бөбөктөр үчүн оюн залдары. Эң негизгиси ар бир кардарга өзгөчө мамиле жана жагымдуу атмосфера. Үй бүлөңүз менен келип, эс алып кетиңиз. Вефа сода борбору, жүрөктөн жүрөккө. Жақсылап мында маньяктай. Ошондо мага жардам керек, По-моему, мунун кылгандан караганда байке буга жардам керек го дейм. Болду. Причем медицинский байке. Болду. Психиатрический, я вам так скажу. Болду. Ситуация мындай. Алия, сиз жатап калдыңыз да? Уа. Жатап калдыңыз. Жатап калдым бай. Түнкү саат 3 көчөдөсүңөр. Байке, мен эмне ушунчалык испорченный кызмын. Түнкү саат 3-тө күндө эшикте жүргөн байке. Эли түнкү саат 3 эмес, 7 деп коелу. Кечки саат 7. Кечки саат 7. Эл көп. Жок, бычкада жүрөсүң. Бычкада. Мен ушунчалык мындай бычкада саат 7-де кетип атам. Ушундайсың? Мындай шо кыз экенмин. Ушундайсың. Мен ушундай кызмын. Всё. Алия, жакшым тургула. Сиз маньяксыңар да. Жаныш байкенин артына турасың. Сен мындай сейилдеп баратасың, мындай эчтеме ишиң жок. Анан Алия алдынан чыга каласыңар. Макулу, жанагы мен сизге айткандай кыйкырып. Макулу? Макул, кеттик. Ой. Кач. Качып кетип калайм эшикке чыгып. Жок, мындай. Тегерен жүрө берсең ушул сахна. Тегеренпи, сахнаны тегерен. Помогите, спасите. Жардамга, помогите. Жардам бергилечи. Ой. Сен эмне жыгылып калдың? Байке, балким өзүм ошону каалап атам. Кала дагы жолу кач. Алия, кубалаңыз.
Байке мында жете тургандай эле мүмкүнчүлүгү бар, просто что-то өзү эле калбайт да уши. Да мында жардамга деп сураганы, Жаныш байкенин артынан жашынгын билбейм, ушул бир нерсе кылгын. Help me! I'm sorry, please. Англисче болгон ушул сөздү билем, ошончо help me! Болду, эмне деп атасың? Жок, айтып койсо, Жаныш байкенин жанына барып бир нерсе кылып жардам сурап, Жаныш байке өзү жардам бере албайт, хотя бы Ямаха жардам берип койсун деп атам. Болду, мындай кылалычы. Всё. Алия, сиз жеттиңиз. Сен тияка бурулуп турсаң, сен артынан кел. Сиз Алия артынан келиңиз. Жок. Артынан келгиле, кучактагыла. Тебе конец. Ай, помогите, спасите! Пожалуйста! Кантип захваттан качыш керек? Жок, мында басып чыдамакмын да өзүм болсом. Жок, үйрөт. Байке реально чыга албайт экен. Реально чыга албайт. Чын эле айтайын, байке. Болду. Кой бергиле. Мындай кылалык. Айындар дайыма өзүн коргоп жүрүш керек. Мындай ушундай сыяктуу бир сөздөрдү айтып жыйынтыктап койгондагы Алияны акырындап узата берген залга. Негизи Алия сүйлөбөй, байке, мен постоянно сүйлөйм. Алия айткычы, эмнестеп айымдар жөнүндө бир нерсе айтып койбойбу, Келиңиз Алия. Коно Алия. Мени күтүп атат, бир нерсе айтат деп айтпайм. Жок, жеңиш бир аз тамак көрөкчү. Бол. Рахмат. Тренировкага бар. Рахмат. Ошону бирөө кармабаса чыга албай каласыз. Мейли көп кыйнабай эле коелу. Биздин сонун көрүүчүбүзгө кол чаап берсеңиздер. Алия эң сулуу. Негизинен эч кандай фитнес спорттун кереги жок, сулуу айымыбыз бар. Урматтуу туугандар, сүйүктүү көрүүчүлөр, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, экинчи импровизацияга кезек бермекчибиз. Колчалардын астына реквизиторлорду чакырып коюп күтүп отурабыз. Келиңиздер. Совет доорундагы кинолорду көрдүң беле? Албетте, байке, сиздин дооруңуздагы бүт кинолорду көргөм. Не деп атасың? Кечирип коюңуз. Сиздики таш доордо болду. Ал вакытта тасма жок болчу, ал вакытта мындай жана таштарга мен тартып кетчү да бир нерсени. Болду. Тартыптан да жакшымын. Сен азыр Никулинди ойнойсуң. Байке, мен ушун кийгенде эле сездим да, могу кепканы кийгенде эле мен аябай мыкты бир актёрду. Театрда канча вакыттан бери жүрөм, биринчи жолу ушундай мындай татыктуу ролду алдым да, өзүмө татыктуу, байке. Татыктуу, сен Никулинге татыктуусуң, Мен ал мага татыктуу. Болду, мындай кылабыз. Сен бриллиантовая рукасың. Мен бриллиантовая рука, сиз болсо короткая нога, пухлая голова. Легенда жөнүндө. Болчу, мага кечкеле тийише бересиң. Байке, тийишкен жокмун, нормально айтып атам го. Болду, бриллиантовая рукасың. Бриллиантовая рука деген жакшынакай кинотасма бар болчу. Азыр мындай кылабыз. Ошол кинотасмада бир сонун момент бар. Саякатта Никулин бир жакта басып баратып жыгылып кетет дагы, чорт подери дейт. Билем, байке. Билесиңби? Билем. Кел, ошону ойноп көрөлү. Сен көчөдө баратасың, саякаттап, анан чалынып кетип жыгылып. Ошол чалынганда кандай чалынам? Мындайнанбы же мындайнанбы? Жок, артка чал. Аны көрсөткөн эмес да. Көрсөткөн мындай деп, бирок балким мындайнан түшкөн, ким билет. Всё, давай, Никулинсиң, кетип баратасың. Колум чечип койбойм, азыр колум сына элек да. Жок, чечкенде кайра кийиш керек болот. Как будто сен Аман жалкоос да, байке. кет. Кетип баратам. Кулдан түштүң. Музыка коюп койбойбу? Ушул музыка болчу. Черт побери! Не кылып атасың? Жок, байке, театральный да бул, черт побери. Кинода, бриллиантовая рука, кинода. Кино. Ошондой жыгылбайсың кинода да, Черт побери! Бул эмне? Кинода ушундай аткармак. Спецэффекттер мында кинода. Сиз кинода атасыз. Кандай кылайын анда? Нормально, жөн эле кулачы, жөн эле мында кыргызча эле. Анда кыргызча эле эметели, черт побери дебей, башкача айтайлы. Кыргызча айтайлы. Мейли кыргызча айт, кет. Хуйни. Анан негизи уландысын көрсөтпөй эле коюн, таластыктар кулаганда оханеңден туруп асфальтты басып баштайт. Ошон үчүн жол. Болду, мейли. Мисалы үчүн Оштун көчөлөрүнө кетип баратасың. Оштун көчөсүнө. Чалып кеттиң. Өлай, не белем, мантыны ким чытап кетти?
Мейли, мындай кылалычы, азыр сени жүдөтпөй эле коелу. Канча жолу 4-5 жолу жыгылдың. Азыр сага жардамга белгилүү, бизде Кыргызстанда белгилүү айым чыгат. Анан чогуу ойнойсуңар. Ойнойсуңар, түшүнүңөрбү? Эмне ойнойбуз байке? Карты, нарды, домино, карагатын, покер. Болду. Урматтуу туугандар, айымдар жана мырзалар, биздин атайын чакырылган конокту тосуп алыңыздар. Кол чалуу арасына кеттик. Нена. Силер, Нена, сиз эсиңизде барбы Бриллиантовая рука деген кино? Ооба, Сиз жанакы блондинканы ойнойсуңар, жанагы. Жулик блондинка бар эмес беле? Ошо. Мен эстедим байке, мен эстедим. Сен да эстедиң? Кулаганын билем, бирок ошо блондинка жагын кичине жаш болчумун, папамдар айткан, көрбө балам, бой. Анан кийин чоңойгондон көрүп калып, азыр билем. Нена, сиз ошол блондинканы билесиңер, сен Никулинсиң. Элестеткиле, силер магазинде жүрөсүңөр. Магазинде. Сен бир нерсени издемиш болгон. Не, антип издөө, не кылып атасың? Балам жоготолдум мен байке. Кимди? Сиз айтпайсызбы эмнени издеп атам байке? Шылы бир нерсени издемиш боло берсем, издемиш болгондагы, сиз артынан келгиле, Нена, артынан келгиле. Обязательно артынан байке. Неге, не болбойт? Просто мен жылкы жылына төлөнгөмүнөн мына мөңкүп жиберишим. Болду, жөн. Мындай кылгыла, артынан келгиле. Аркасынан келгиле, сиз де издемиш болгула. Мындай издеп туруп карап койбойм. Болду. Сиз блондинка сурагыла, сиз пальто издеп жатасыңарбы деп сурагыла. Чоң жигит. Сиз пальто издеп жаткан жоксуз. Билбейм, Бак байке бир нерсе изде дедим деген жок, айткан жокмун, издеп атам да просто. Эгерде Бак байке айтса мен нацеленно келип айтмакмын сизге. Болду. Мындай кылалы, нормально жооп берчи. Ооба, пальто издеп аттам деп. Кайра башынан. Нормально. Нормально, Кайра башынан, бир нерсе издемиш болу. Сиз блондинкасыңар. Жана. Ничего, если чачым кара эле? Ничего, биздики чорно-белый. Монтаждан байке кесип койсок болот. Монтаждан. Кесип койсо, изде. Кескенди жакшы көрөсүң. Эми, балким жанагы криминальный Россия деген эме бар го? Ошого тон деп жана аябай жакшы мелодия мага жагат өзүмө. Жакшы байке коюп бериңизчи ошол мелодия. Магазинде темеки чегесиз болобу? Кикос. Чоң жигит. Пальто издеп элесиңби? Ооба, макул. Макул бакта ким айткан? Макул. Пальто албайсыңбы, чоң жигит? Я. Мындай кылалычы, жеңиш көрсөтүп берчи, кандай кылыш керек эле негизинен. Мындай пальтону мындай кыласыз да, негизи мындай келипчи. Мен мисалы мындай кылбайлыбы? Сиз мен Нена болоюн. Мен блондинкамын да турабы эми. Товарды өткөрүш керек болот. Мен Ненамын, сиз жеңиш болуңуз, 1 минутка. Жок, мен Ненамын да. Сиз издемиш болгула. Сиз мен де ол издесеңиз, тухана. Ошо де. Консолемдай. Чоңгоз. Сиз эмне издеп атасыз? Могу эмес. Мындай кылгыла. Өзү ордуңарга келгиле. Сен Никулинсиң, сиз блондинкасыңар. Мен айткыла, эгерде пальто керек болсо, мына уже тааныштыңар, пальто тиги макул издеп атам деди. Айткыла, пальто керек болсо бүгүн номериме келгиле, гостиницага дегиле. Токтосоңуз, мени эң кызыктырганы эмне үчүн Нена жемитип деп жиберди да. Же болбосо бул кытайский экен этикеткасын көрүп чочуду, же кабыргамды көрүп койду же эмне. Ооба. Келиңиз, Нена, айтыңыз.
Эгерде пальто керек болсо жакын эле келгиле. жакын эле. Эгерде пальто керек болсо номериме келгиле, бүгүн гостиницага кечинде деп. Бул тасма боюнча ушундай болду эле байке. Ооба, ушундай болгон. Пальто издейт. Ооба. Өзү подкат кылат, э? Ооба. Азыркы кыздар ушундай негизи. Болду. Келиңиз, мына айтыңыз. Сиз пальто издеп аттыңыз эле. Ооба. Пальто аласызбы? Алам. Оптом. Мага бирөө эле керек болчу. Розничный бересизби? Анда номериме келгиз. Сиздин номериңизби? Ооба. Кайсы жака? Кычык-мычык дом 4. Четыре. Мен эмне дейм байке, мен барам деймби же? Барасың, ооба, албетте барасың. Барам салына. Барам. Просто музыканттар менен ушинтип сүйлөш керек да негизи ыр менен. Болду. Ышыгылып. Нана сиз гостиницадасыңар, күтүп атасыңар Никулинди. Мен гостиницада. Ооба. Отурам, турам. Жок, отурасыңар. Турасыңар, кечип коюңуздар. Сен дүкүлдөт эшигине. Мындай эшик алып эле эшик, э? Ооба, калып эле эшик. Сиз нана ачкыла. Ассаламу алейкум, жарамазан. Оне кайда? Кайдага жарабазан, мындай. Сен Никулинсиң да. Дагы бир жолу дүкүлдөт, сиз кыйч деп ачкыла. Сен өзүңдү мындай неудобно сезсең мындай. Саламатсызбы, келиңиз. Да, келиңиз. Киргиле. Бутуңуз ачсыздар. Ачып. Подъездинизде Ямаха коюп коюпсуз, жакшы. Музыкант экениңиз сезилип турат. Болду. Үйгө кирдиң. Сиз дена шампанский предлагать эткиле. Чай, кофе, суу, шампанский. Эчтеке жок. Болду, нана, мындай. Гана пальтону алып кетейинчи. Мен түштөнбү? Жок, ушундай сиңер. Нана, негизинен кинону эгерде байкасаңыздар, мына кокетничать этет да. Жок, ошо кинодо кокетничать этип атпайбы, анан мен монтип жүрөк шишчеде болот, анан кичине мындай. Кеге кокетничать этип көрсөңүз, нана. Саламатсызбы, келиңиз. Саламатчы. Шампанский, чай, суу. Суу, кофе, анан. Келиңиз, шампанский ичип койсо, анан халявасы сладкий. Аласызбы пальтону? Алгам го дейм, мен ушундай эле койдум, ошон үчүн келбедим, сиз болсо номериңизди бериңиз. Между прочим, шапку так не носит. Жеңиш, эмне болду сага? Уялып кеттиңби? Болду уже. Өтүп калдыңбы? Между прочим, платье так не носит. Болду, мындай кылалычы. Негизинен эң популярдуу жер ушул жерде ушул блондинканын ырдаганы, сонун ыр тартуулап берет. Никулин, сиз отуруңуз. Нана, кеттик. Жаныш байке, сиз типа милиция болуп кирип келиңиз. Анан сиз мен айткыла, я не виновата, он сам ко мне не пришел деп. Мынтип турайыш керек болчу да. Ооба, Байке карабайсызбы, кандай чоң цепочка үзүлүп кетти байке. Ошону койсок баарына түшүнүктүү болот. Жаныш байке, мындай туруп турыңуз. Айткыла, не виновата, он сам ко мне пришел. Не виноватая я, бул өзү эле келди. Не виноват я, он сам меня позвал. Мен чакырдым эле, мен өзүм келдим. Куба пальтодо. Болду. Жок, хотя мен реально күнөөлүү болуп калдым бул жерде. Аялы бар, баласы бар, келип алдым мен. Ким аялы бар, баласы бар? Менин да, Никулинин байке. Тасма боюнча, сиз тасманы көрдүңүз белеби? Көргөм. Болду. Болду эми. Ошо менен каяка кетет Никулин? Блондинка остается, Никулин. Жок, Никулин кетсин, а блондинка да пусть сама решит байке. Полеврейн да андай, өзү каалаган. Мына Нелеге рахматыңды айткандагы ошо менен жыйынтыктайлык биздин бүгүнкү импровизацияны. Урматтуу угандар, айымдар жана мырзалар, кыргыз эстрада жылдызы Нена бир дүркүрөгөн кол чабуулар.
Баарыңыздарга чоң рахмат. Дайыма келип туруңуздар биздин программага. Силерди дайыма мындай кучак чайыбыз менен тосуп алабыз. Эмки программада буйруса бүгүн баарына гүл таратсак, эмкиде эмне таратабыз? Эмкиде балдар күнү болот да. Балдар күнү? Мороженое. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшырыңыздар. Назарыңыздарда эки адам күлкү импровизация теледолбору болду. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, сулуу болгула, татынакай болгула, ден соолукта болгула. Чоң рахмат.